Кыргыз тили жана окуу китеби 3-класстар үчүн кыргыз тили мугалими мен Таникулова Шайыргүл Сарыбаевна. Саламатсыңарбы балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Силер менен кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбызда жат жазуу жазабыз. Бүгүнкү числону жана теманы көчүрүп жазгыла. Бүгүнкү число 9 айынын 28-и, ал эми тема балдар бакчасы. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты окуучулардын каллиграфиялык, орфографиялык жана каллиграфиялык билгичтиктерин текшерүү, катасыз, туура жана сулуу жазууга калыптандыруу, эне тилин сүйүүгө тарбиялоо. Анда эмесе балдар, бүгүнкү теманы мен силерге алгач окуп беремин. Андан кийин жаза баштайбыз. Дептериңерге бүгүнкү числону жана теманы жазып даяр болуп угуп турабыз, кунт коюп угабыз. Анда эмесе баштадым. Балдар бакчасы. Балдар бакчасы көлдүн жээгинде. Ал жерге кайыңдар, карагайлар, дарактар өстүрүлгөн. Бактар өтө калың, ичи салкын. Анда кооз чымчыктардын сайраганы угулуп турат. Бул жерде көп балдар бар. Алар күндө ыр-ырдайт, бий-бийлейт. Демек балдар, даяр болгон болсоңор, баштадык анда. Абзац менен баштайбыз. Балдар бакчасы көлдүн жээгинде. Балдар бакчасы көлдүн жээгинде. Балдар бакчасы көлдүн жээгинде. Сүйлөм бүттү, жаңы сүйлөм. Ал жерге кайыңдар, карагайлар, дарактар өстүрүлгөн. Ал жерге кайыңдар, карагайлар, дарактар өстүрүлгөн. Ал жерге кайыңдар, карагайлар, дарактар өстүрүлгөн. Сүйлөм бүттү, жаңы сүйлөм. Бактар өтө калың. Бактар өтө калың. Бактар өтө калың. Бактар өтө калың. Сүйлөм бүттү, жаңы сүйлөм. Ичи салкын. Ичи салкын. Сүйлөм бүттү, жаңы сүйлөм. Анда кооз чымчыктардын сайраганы угулуп турат. Анда кооз чымчыктардын сайраганы угулуп турат. Анда кооз чымчыктардын сайраганы угулуп турат. Бул жерде көп балдар бар. Анда кооз чымчыктардын сайраганы угулуп турат. Сүйлөм бүттү, жаңы сүйлөм. Бул жерде көп балдар бар. Бул жерде көп балдар бар. Бул жерде көп балдар бар. Сүйлөм бүттү, жаңы сүйлөм. Алар күндө ыр-ырдайт, бий-бийлейт. Алар күндө ыр-ырдайт, бий-бийлейт. Алар күндө ыр-ырдайт, бий-бийлейт. Демек балдар, бүгүнкү жат жазуубуздун текстин дагы окуп жана жазып алдык. Жазып бүткөн болсоңор, баарыңар жат жазууну мага жазып болуп, WhatsApp аркылуу личкага жөнөтөсүңөр. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.